Assalamu alaikum достор, биз бэктестингти баштадык. Бэктестингте биз евро долларга болгон позициябыздын логикасы боюнча түшүндүрүп айтып беребиз. Рынокко көңүл буруп карай турган болсок, бул жакта биздики 3 ликвидный зона бар. Основной бул H4 ликвидный зонанын снятиясы, ПДХ жана ошондой эле лондонский сессиянын снятиясы. Кийинкиси бул жакта рынокто көңүл буруп карай турган болсок, рынок основной өзүнүн максимальный баасына келген жок, слом кылган жок. Бул биз үчүн аябай жакшы болуп эсептелинет. Значит, рынокто продавецтердин күчү бар. Дагы продавецтердин күчүн бул жактагы неэффективность аркылуу көрсөк болот. Бул неэффективность бизге азыр IFV-га өтүнүп турат. Ошо IFV-га уровеньге келгенде рыноктон накопление болуп коррекция көрсөк болот. Ошо коррекция болуп жатканда рынокто өскөнкө ближайший М5 фракталды снятие кылып туруп, агрессивный разворот бар. Ошо агрессивный разворот могу эки свеча биздики продавецтердин күчүн түшүндүрөт. Продавецтердин күчүнө продажа кетет дегенге закреп болуп, бул биздики ближайший уровеньдин пробитиясы болуп эсептелинет. Значит, бул жакта биздики продажа болгон полностью объем бар. Стоп-лоссду ближайший хай коебуз, дагы тек профитти соотношение прибыль 1/2 коебуз. Эгерде биз зарабатывать эте турган болсок, а депозитта так ушул жакта ликвидный зона бар экен. Эгерде биз зарабатывать этсек, а депозитта 2% зарабатывать этебиз. Эгерде минуска кете турган болсок, 1% минуска кетебиз. Маркет менен позицияга киребиз биз. Рынок бизге кандай отработка берет, аны көрөлү. Так, биздики агрессивный разворот алдыдыгы, и потом рынокто ближайший өзүнүн фракталын снятие кылып туруп коррекцияны көрсөк болот. Бул жактан биздики позиция аябай жакшы кетип бара жатат жана ошондой эле биздики рынок 1% полностью отработка берди. Бул жакта рынокто ближайший неэффективный зона бар. Неэффективный зонадан дагы биздики продажа болгон реакцияны көрсөк болот. Биздин позиция тек профит менен жабылды. Сделканын логикасы боюнча мен сиздерге кененирээк түшүндүрүп айтып бердим. Бул жактан самый главный триггер бул биздики ликвидный зонанын снятиялары болду. Баарыңыздарга ийгилик. Ассаламу алейкум.